Баарыбыз кооптонуп жаткан ачуу чындык өкүм сүрүүдө. Коронавирус илдеттин жуктуруп алгандардын саны 100дөн ашты. Соңку күндөрү алардын саны ойго келбеген тездик менен өсүп кетти. Бул маселеге мамлекет башчы да көңүл буруп, тиешелүү аткаминерлерди коопсуздук кеңешине чогултту. Анда илдеттин кескин жайылып кетишине жол берген, убагында чара көрбөгөндүгү үчүн саламаттык сактоо министрин кескин сынга алды. Реагенттер аз жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон, Космосаревич, ошонун маселе чечип койгон. Мына мен кат алдым, мына турат. 27 январда ошо Совбез болгонго кат жазышкан экен. Кийин марттын башында кат жазыптыр. Эч чара көргөн эмес. Коопсуздук кеңешинин чечимин аткарып убакыты ушун. Аны силер окуп да коесуңар. Космосаревич, настоящий саботаж деп коюп, орусча айтканда. Адам ден соолугун коргой турган, ошону карай турган. Эң чоң министрдин башчысы болуп туруп, силер күйгөндөн кийин калганы көт дейсиңерби? Лаборатория иштебей, убагында мына күтүп жатат бартың. Эгерде убагында алдын ала чара көрүлгөндө мынчалык оор абалга кептелмек эмеспиз деген пикирлер арбын. Бириккен Араб Эмираттарында жугуштуу илдеттин алгачкы очогу катталган деле. Туристтик фирмаларга эскертүү берилгенде биздин жарандар кооптуу жерге барышмак эмес. Умрадан эң алгачкы зыяратчылар келгенде, аларды дароо текшерип карантинге алганда оору жайылып кетмек эмес. Ошол маалда чек-аралар дароо жабылганда илдетти жуктурган адамдар келип туугандарынын үйүнө конокко барып, элге жуктуруп жүрмөк эмес. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев мындай кемчиликтерди кетиргенин өзү да моюнга алды. Биздин жана лаборатория боюнча мен сизден пикирди алам. Чындап айтканда, бул жерден биз мүчүрүштү кетирдик. Бүгүнкү күндө азыр 17 ПЦР комплекси даярдап, алар иш алып барып жатат. Реагенттер боюнча 66 000 экспресс-тест каралган, анын 45-и бүгүн өлкөгө келип, аларды уже ишке киргиздик. Илдет 100дөн ашык кишиге жайылып кеткен соң, анын ооз-эки түрдө кемчилигин моюнга алганынан пайда жок. Андыктан кырдаал жолго коюлган соң, министр тиешелүү жазасын алышы керек деген пикирлер арбын. Себеби вирусологдор оору жуккандардын саны 100дөн ашкандан кийин алардын саны тез көбөйүп кетиш ыктымалдыгын алдын ала эскертишкен. Вирусология боюнча 100дөн ашканда экспоненциальный деген рост деп коет, геометрический прогресс өйдө кетет да. Башка мамлекеттерди карасак, бир 10 күндө дагы 100дөн дагы 1000ге чейин жетет. Анан дагы бир жумадан кийин 1000ден бир 10.000ге чейин жетет. Ушундай өсүп баштайт да. Мына Американы күндө карап атасыңар. Күнүнө азыр 20.000 кишиден кошулуп атат бир күндө. Бир жумадан кийин өлүмдөр көбөйөт. Андыктан мамлекет башчы премьер-министрге тиешелүү кызматкерлерге чара көрүү тапшырмасын берген. Алтынай Сергеевич, сизге да айттым мен. Штаб көзөс катары лабораторияны кылганы көзүмө албагандан кийин, урматтуу премьер-министр, өзүңүздүн орун басарыңыздан баштап, министрден баштап тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүңүз, баа бериңиз баарына тең. Кооптуу илдет менен күрөшүүдө Кыргыз өкмөтү бири-бирине каршы иш алып барып жаткан сыяктуу. Финансы министрлиги убагында каражат бөлүп берген эмес. Мекеменин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонддоруна болгон карызы 928 миллион сом. Ал эми саламаттык сактоо министрлигине болгон карызы 220 миллион сомго жетет. Дал ушул каражаттар убагында бөлүнүп берилгенде медицина кызматкерлерине коргоочу кийимдер сатылып алынмак жана аларды ташып жеткирүү иштери жолго коюлмак. Эми болсо тиешелүү медикаменттерди аймактарга жеткирүү ишине блокпост кызматкерлер тоскоолдук жаратып жатышыптыр. Бишкектен пропуск алса, бирок Гөлгө же Кара-Балтага, башка шаарларга такыр чыга албай жатышат да, жеткире албай жатышат. Жанакы спецодеждаларды, дарыларды, анан Минздрав эмнегилерин да билбей жатат да. Бул деген ошо МВД жагынан жалаң Бишкектин комендатурасы эмес, республиканский штаб чечиш керек, анан ошо биздин ички иштер министри чечиш керек. Өлкөдө өзгөчө абал жарыялангандан бери тыюу салуулар көп, бирок ага түшүндүрмөлөр жок эсе. Алсак коменданттык саат эрежесин бузгандар 3000 сомдон 13000 сомго чейин айыпка жыгылат. Ал эми массалык оору жуктурууга себепкер болгондор жашы жетелектигине карабай абакка отургузулушу мүмкүн. Медициналык беткап тагынбагандар 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппулга кириптер болот. Ошол эле учурда дарыканаларда беткаптын жетишсиздиги дагы деле көйгөй жаратууда. Андыктан комендатуралардын ишине нааразылыктар көп экендигин президент да коопсуздук кеңешинин жыйынында белгилеген.
Мен мурунда айткам, дәр жолу айтам. Мына ушул оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан, бар жагынан камкордук көрүү зарыл. Алар эч нерседен муктаж болбош керек. Тиешелүү коргонуч жабдыктары менен, иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары толук көлөмдө үзгүлтүксүз аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек. Мамлекет башчынын айтымында блокпостторго атайын жабдуу орнотуу иштери жолго коюлган эмес. Ошондой эле кызматкерлердин коопсуздугу толук камсыздалбай. Алар күнүмдүк жука кийимдер менен иш алып барышууда. Сооронбай Жээнбеков өткөрмө пункттарда келип жаткан жарандарды текшерүү иштери жетишсиз уюштурулганына да көңүл бурган. Бүгүн болсо президент вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен Космосбек Чолпонбаевди кызматтан бошотуу боюнча жарлыкка кол койду. Мамлекет башчынын мындай кадамын коомчулук туура кабыл алып, түгүл өкмөт башчынын өзүн да отставкага кетирүү керек деген пикирлер арбын. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.